Нурайым Абдыкеева Кыргыз эл аралык университетинин саясат жана укуктануу философия бөлүмүнүн 4 курсунда билим алат. Мыкты окугандыгы үчүн контрагы эл аралык Аль Мустафа университети тарабынан гранттын негизинде төлөнүп, акысыз билим алып келет. Жакшы окусаң, жалаң 5 окусаң, бул жакта биздин контрагыбызды төлөп берет экен. Жыл сайын булар конкурстарды уюштурат, биздин университетке келип, бизге белектерди тапшырып турушат. Ар кандай конкурстарга катышканда бизге акчалай сыйлыктарды да беришет. Бул факультетке тапшырганыма аябай кубанычтамын. 17 мартта Кыргызстан эл аралык университетинин окуу илимий өндүрүштүк комплексинде Иран жумалыгынын алкагында иш-чара болуп, аны Иран Ислам Республикасынын Кыргыз Республикасындагы элчилигинин маданият өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулуп, Ирандын тарыхы жана маданияты, ошондой эле Иран бүгүнкү күндө деген көргөзмөсүн салтанаттуу ачуу менен башталды. Маданий иш-чарага Кыргыз эл аралык университетинин жамааты, университеттин студенттери жана Иран Ислам Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана айгарым укуктуу элчиси Саид Харази катышып, бүгүнкү иш-чаранын максатына токтолуп өттү. Кыргызстанда Иран маданиятынын жумалыгына арналган иш-чара ушу менен 4 университетте өтүп жатат. Азыр биз Кыргыз эл аралык университетиндебиз. Биздин жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык алакасынын 30 жылдыгына карата атайын программа иштелип чыккан. Ошонун негизинде Ирандын маданиятын таанытуу иш-чараларды өткөзүп, университетке атайы биздин китептерди тартууладык. Ошондой эле Кыргыз эл аралык университетинин сунушу менен Иран Ислам Республикасы Кыргыз студенттерин окутуу пландарыбыз бар. Белгилей кетүүчү жагдай, Кыргыз эл аралык университети жеке университет болгондуктан студенттердин 5% гана бюджеттик, калганы контракттык негизде билим алып келишет. Бирок 2014 жылдан бери Иран Ислам Республикасындагы эң абройлуу эл аралык Аль Мустафа университетинин келишиминин негизинде Кыргыз эл аралык университетиндеги 68 студент философия багытында акысыз билим алышса, быйыл 2022 жылдан тарта юридикалык жана социалдык жаатта окуган студенттер дагы билим аларын өз сөзүндө Кыргыз эл аралык университетинин философия кафедрасынын башчысы Гүлмиза Сейиталиева билдирип өттү. 2014 жылы биздин университет, биздин кафедра, философия кафедрасы ошо Аль Мустафа деген эң эл аралык чоң университет бар. Аларда 55 000 студенттери бар өздөрү. Аябай чоң университет, Кумда. Анан ошо 2014 жылдан бери ошол Аль Мустафа университети биздин студенттерге грант бөлүп беришет. Грант бөлүп бергенде ар бир жылы 68 философтор грант алчу. Бул бакалаврдар, анан магистратурада. Ортодон өткөн студенттер бизге философский факультетке келип, дароо ошо бюджетке отурса болот. Быйылдан баштап еще социальная работа, анан юристтер. Алар жакшы окуш керек да, алар бюджетке киришет. Бирок 3 болуп калса, анда грант ала албай калышат. Бирок 5 окуса, анан 4 окуса грант болот. Биздин көп студенттер ошентип грант алып, уже университетти бүтүштү. Кээ бирлери совсем бир тыйын төлөшкөн жок. Анан 2 жылдан бери биздин магистранттар ошондой грант алат. Анан ошол быйыл биз дагы ошо докторантурага ошондой грант бөлүп бергиле деп Аль Мустафага суранып атабыз. Ошо биздин байланышыбыз аябай тыгыз болуп атат. Биз дагы барып келгенбиз университетке. Анан биздин университет студенттер, эң жакшы окуган студенттер ошо Иранга барып 3 ай, 6 ай, 1 жыл, 2 жылга барып окуп келишсе болот, жакшы окугандар. Анан бүт баарын жолун, тамактарын, жашаганнарын бүт баары стипендияларын ошол Аль Мустафа төлөп берет. Андан соң Иран таануу викторинасы өткөрүлүп, документалдуу тасма тартууланды. Анын жыйынтыгында активдүү катышуучуларга Иран маданият өкүлчүлүгүнүн жетекчиси тарабынан сертификаттар жана акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Биз Кыргызстанда университеттерде фарс тилин үйрөтүү боюнча кызматташып келебиз. Андан тышкары пандемия учурунда бир канча эл аралык конференцияларды өткөздүк. Иран маданият жумалыгынын алкагында
Биз сүрөт жана көргөзмөсүн кол өнөрчүлүктөрүн көрсөттүк. Биринчи Ишеналы Арабаев атындагы университетинде, экинчи Кыргыз-Орус Славян университетинде, үчүнчү Бишкек мамлекеттик университетинде жана акыркысы 4-чү Кыргыз эл аралык университетинде өткөзүп жатабыз. Нооруз жакындап калгандыктан Кыргыз улуттук китепканасында маданий иш-чарабыз бар жана Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде өткөрөлү деген пландарыбыз бар. Я являюсь студенткой 4-го курса. Философия бөлүмүнүн 4-чү курсунда окуйм. Викториналык сынак абдан жакты. Анда Ирандын маданияты, анын дүйнөдөгү орду тууралуу суроолор камтылыптыр. Чынында Ирандын тарыхы тууралуу суроолор абдан оор болду. Мындай иш-чараны өткөзгөндөргө терең ыраазычылык билдирем. Много сказано о культуре Ирана.